Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 13 июл 2025 жыл мен сіздерге жері 6 сотық болған, тегіз болған сатылуучу жер участок жөнүндө маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар, документи так. Жакшы жери шаарга жакын, бул жерде суу бар. Көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөрүлгөн, свет дагы бар. 5 кошкон эл. Мына көрүп атасыздарбы, үйлөрдүн саны дагы көп. Жердин баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Эсин номери болсо ушул видеонун экранында жазылып турат. Караңыздар. Локация жакшы. Мына ушул 6 соток жер участок сатка чыгып аткан учуру 20-30 кызыл китеби бар. Квадратный 4 буштук сонун жер экен. Көрдүңүздөрбү? Мына 6 соток. Жүрүңүздөр, эми сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип жер участок жөнүндө шашылбай кеңири маалымат берейин. Мен турган жер жаңы Будалык айылы. Бул айылга Чагыр, Жош, Учкун айылы тараптан жүрүп келсеңиздер болот, билесиздер. Бул жак каналдан өткөнүңүздөрдө жаңы Будалык айылы. Каналдан өтүп эле сиздер солго бурулуп, түз жүрүп барсаңыздар 5 кашар. Ошол 5 кашардын экинчи көчөсүндө сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. 5 кашар ал жаңы конуш тугандар. Жүрүп барыңыздар, маалымат берем. Жаңы Алай айылы тараптан дагы жер участокко барсаңыздар болот. Жаңы Алайды билесиздер, Кармандан өткөндө Учкун, Учкундан өткөндө оң тарапта жаңы Алай айылы. Ошол. Жерге дагы келип калдым. Сиздер мен көрсөткөн даректер боюнча жүрүп келесиздер. Жаңы Будалык, андан өткөнүңүздөрдө Кызыл Тал 18 деп коет. Ошол 18ден эле мына ылдый тарапка бир аз эле түшсөңүздөр, бул жер 5 кашар. Мен көрсөткөн даректер боюнча жүрүп келесиздер. Кааласаңыздар, мына Кармандан өткөндө Учкун, Учкундан өткөндө Жаңалай, Жаңалай айылынын аяк тарабына жүрүп келсеңиздер канал бар. Каналдан өтсөңүздөр ушул 5 кашар жаңы конушу. Жаңы конуштун биринчи көчөсүнө кирсеңиздер, мына ушул көчөнүн эле мына боюнда жер участогубуз сатка чыгып атат. Менимче түшүндүңүздөр, Жаңы Алай тараптан жүрүп келсеңиздер болот, же Жаңы Будалык 18 Кызыл Тал тараптан жүрүп келсеңиздер болот. Шаарга жарым саатта жөн эле кирип барасыздар. Ошко 6 соток, көчө тарабы 20, бул жакка 30. Таза 6 соток жаап. Кызыл китеби бар. Документтери бардыгы так. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем тутат эсе. Лайктан басып, дос тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүшсүн. Свет бар, көрдүңүздөр, Анан көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөрүлгөн. Суу, свет боюнча маселе жаралбайт. Баш булактын суусу өткөрүлгөн, туугандар. Суу токтобойт. Каналга дагы жакын. Агын суу керек боло турган болсочу. Ушул 6 соток. Анан кранттар, крантты көрүп атасыздарбы? Суу бар. Ал жакта дагы бир кран турат, көрүп атасыздарбы? Суу бар, туугандар, кеңири суу. Эми баасын айтайын. Вариант обмен жолдорун эсине чалып өзүңүздөр сурайсыздар, болобу болбойбу деп. Эсин номери экранда жазылуу. Баасы канча дей турган болсоңуздар, 1.450.000 сомго бааланды. Анан кеми бар. Эсин номери экранда жазылуу, өзү менен сүйлөшүңүздөр. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Азыр жер алган адам утулбайт. Себептен жер көрүп атасыздар, кымбаттап атат. Тем более тегиз сонун жер экен. Мектеп, бала бакча, мечит, магазин, маршруттук каттам мына Жаңалайда бар. Маршруттук каттамы дагы бар. Мектеби, бала бакчасы бар, туугандар. Кааласаңыздар, өйдө тарапка бир аз эле чыксаңыздар, ал жерде Кызыл Тал деп коет. Ал айылда мектеп, бала бакча, мечит, магазин, өзүнүн керек болсо маршруттук каттамдары дагы бар. Шаардын буш-буштарына каттап турат. Барып турат. Баасы 1.450.000 сом, анан кеми бар. Колдон чарбаңыздар. Түшүрүп берет. Айткан баасын эч ким сатпайт. Саткан дагы эмес. Так. Үйлөрдүн саны да күндөн күнгө көбөйүп аткан учуру 5 кошкон эл, туугандар. Көрдүңүздөрбү?